2016 жылдан бeri Кыргыз Азиздер коомунда чыр-чатак басылбай келген. Бул чыр-чатактын чыгыш себебине Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев себепчи болгон. Митингге чыккыла, силер болсо ылдый жактан чыккыла, мен болсо өйдө жактан жардам берем деп митингдер заказ кылып өз максатына жеткен. Баягы үй жоктон үй жок боюнча, жумуш жоктон жумуш жок боюнча эле жүрөбүз. Биздин эч кандай маселебиз чечкен жок. Бизди башка кимдер түшүнөт? Дастан өзгөрбөгөндөн кийин биз да түшүнүш керек болчу. Эч Дастандын бир пайдасын көргөн жокпуз биз. Азиздер жана дүлөлөр коому Кыргызстанда өтө оор акыбалда турат. 11 августта боло турган акцияга бардыгыбыз келебиз жана мүмкүн болсо ушу биздин коомдун мүчөлөрү келип кошулушуңуздарды биз сурап кетебиз.